Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер? Күзгү эс алуу учурунда сиздердин кулагыңыздарга күмүш сырга айтылган эскертүүлөрдү туура кабыл аласыздар деген ойдомун. Балага көңүл буруу. Изилдөөлөрдүн натыйжасында аталары кичине кезинен эркелетип өпкөн, ойноткон, көңүл бурган балдардын мектептеги ийгиликтери эң жакшы болгон. Биздин ата-энебиздин кандай болгондугу анчалык деле маанилүү эмес. Бирок кандай ата-эне болушубуз маанилүү. Анткени ал биздин колубузда. Бир ата-эненин баласына жасай турган эң чоң жакшылыгы эмне? Жубайлардын бири-бирин сүйүүсү. Баланын жалган айтпосун кааласаңыз, жалган сүйлөбөңүз. Жалгандын жаман экендигин ар дайым эскертиңиз. Балаңызды таза жана иреттүү болууга үйрөтүңүз. Кандай болгон күндө да шарты жок балаңызды сүйүңүз. Талабыңызды ачык айтыңыз, аны угууну үйрөнүңүз. Балаңыз менен чоң адамдардай сүйлөшүңүз. Башкалардын жанында балаңызды кемсинтпеңиз. Балдар улуулардын айткандарын эмес, кылгандарын туурашат. Балага эмне кылып жатасың деп сурашканда, улуулардын жасаганын жасап жатам деп жооп берген экен. Балаңыздын сизди сыйлашын кааласаңыз, балаңызга ар дайым жылмайып сүйлөп, жылуу мамиле жасаңыз. Ниетинин эмне болгонун байкаңыз. Баланын калыптануусунда ата-эненин жана үй бүлөнүн ролу. Бала үчүн эң маанилүү болгон үй бүлөдөгү жылуулук. Окуучунун өнүгүүсүндө ата-эненин ролу. Өзүңүздүкүн эле дайыма туура дей бербей, аны да уга билиңиз. Башкалар менен салыштырбаңыз, көңүл кош мамиле кылбаңыз, дем бериңиз. Тартынбастан суроосуна жардам бериңиз. Эксперимент кылып көрүүсүнө уруксат бериңиз. Меники гана туура дегенден алыс болуңуз. Максат кылуунун маанисин түшүндүрүп бериңиз. Пикирин сураңыз, пикирине маани бериңиз. Кучактаңыз, күлкүлүү нерселерди айтып бериңиз. Күлгөнүнө күбө болуңуз. Бирге оюн ойноңуз. Кечирим сурагандан уялбаңыз. Баланын өзүнө болгон ишеничин арттырыңыз. Суранам, чоң рахмат деген сөздөр менен кайрылыңыз. Үлгү болуңуз, бактылуу болгонду үйрөтүңүз. Капаланса кайгысын бөлүшүңүз. Дайыма жанында экениңизди билдириңиз. Үй тапшырманын окуучуга тийгизген таасири төмөнгөдөй формуладан турат. Ишеним ийгиликке барабар, ийгилик изденүүгө барабар. Жогорудагы нерселерди колубуздан келишинче аткарганга аракет кылалы. Бардыгы биздин балдарыбыз үчүн.